Ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу достор, сиздерди эфирге биздин экраныбызга жакын чакырабыз себептегенде кесиптеш билесизби? Бүгүнкү студиябыздын коноктору, мына азыркы кезектеги коноктору келечектеги Оскар инсандары деп айткым келип атат. Оскар ээлери деп айткым келип атат. Деп ишенимдүү түрдө айтып атабыз. Келиңиз эми. Ооба. Өзгөчө коноктору бар. Кесиптешим айтканда экраныбызга жакыныраак келиңиз, анткени алдыда болуп турчу интервью, маек аябай кызыктуу болмокчу деп ишендирип өтөлү. Студиябыздын келген коноктору өзгөчө акыркы учурда кыргыз өлкөсүндө, Кыргызстанда, кинотеатрларда эл батпай тыгылып, элдин баары эле эмне киного барып атат десеңиз, Аяш 4 тасмасы чыкты. Элдин баары ошол жакта, мына ошол тасманын жаратуучулары, башкы ролду аткарган актрисаларыбыз келип калган учуру тааныштырып өтөйүн. Дал ушул кинорежиссер, актер, өзгөчө жана бир тууганчик тасмасынан улам Бакытбайке деп баарыбыз таанып калбадыкпы? Баарыбыздын Бакытбайкебиз, Бакыт Осмонканов мырза жана өзгөчө Динка деп кыргыз элинин эрке кызы, сүйүктүү кызы Динар Багышбаева. Саламатсыздарбы, кутмандаңыздар менен? Кандайсыздар? Кандай келдиңиздер? Саламатсыздарбы, жакшы келип алдык. Ойгондук. Ойгондуңуздар. Мен аябай сүйүнүп атам. Бүгүн Бакыт мырза менен Динар айымды көргөнүмө. Биздин студиябызда. Алгачкы суроом мындай болсун. Азыркы себеп, маектин себеби дагы ушул Аяштын 4-чүсү болуп калды. Ошондон сөз баштайлы. Азыркы учурда аябай көрөрман топтоп аткан чагы, сиздердин баягы үмүтүңүздөрдү актап атабы? Тарткан тасма, тартылган тасма. Бул суроону бергенге толук түрдө убакыт келди десек болот, анткени тасманын чыкканына бир нече күн болду. Бир ай болуп кетти. Бир ай болуп кетти. Биз ар бир бөлүктө коргообуз да. Анткени дегенде биринчи бөлүк ийгиликтүү болду. Анан экинчи бөлүктү чыгарып атканда эмне болот экен, кандай ойлойт экен, үчүнчү, төртүнчү. Кудайга шүгүр, мына 4 бөлүктү чыгардык. 4 бөлүктөн кийин тең сон сөздөр айтылып атат, сон комментарийлер айтылып атат. Менин оюмча бул биз үчүн чоң жетишкендик, анткени көп учурларда бирден кийин экинчи, үчүнчү, 4кө чейин жетпейт, 3кө чейин деле жетпеген кинолор арбында. Ошого азыр шүгүр жакшы сон сөздөрдү угуп атабыз. Жыргап аткан кезибиз, жүрөгүбүз жылып, көзүбүз жыргап, анткени сиз өзүңүз айткандай эле эл батпай кетип атат. Ушунчалык көп барып, колдоп биздин кинобузду колдоп, кыргыз маданиятын, кыргыз киносун колдоп, элибизге да ушул эфир менен пайдаланып ыраазычылык айта кетебиз. Бар болгула айланайындар. Бул башкы продюсер, анан режиссердун дагы көз карашы болуп атпайбы? Эми Динара эжебизден да сурайлы. Актриса катары. Эми биз дагы ошондой элебиз, коркобуз дайыма. Баары бир ар бир кино тасма биздин кичинекей бир балабыздай. Ошого кантип ушу тайтайлап басып кетсе экен деп кыжалат болосуң. Өз негизи бир эле гонорарды алып туруп эле, ойноп туруп эле кетип кала албайм менчи. Сыгылып, до конца сыгылып отура берем. Кандай болот экен, эмне болот экен, элге жагабы экен депчи. Ошого биз дагы көрүп, адамдар батпай, билет жок болуп, ушундай кылып атканда анан дейбиз да. Эмне дегенде кино өзүңөр билгендей Индияда тартылды. Бир нече кыйынчылыктар, бир нече эмес, толтура кыйынчылыктар болду. Ачык эле айтайын деп койсо. Да, ачык эле айтайын. Аябай кыйналдык, бирок ичибизде ушул кыйналганыбыз чыгып калбаса экен экранга депчи. Ошого аябай кыжалат болуп жүрдүк. Бирок элге жагып атат, мага аябай көп кат келип атат. Ушу мен дагы эфир менен колдонуп, көрөрмандарга ыраазычылык билдирип кетейин. Ар бир катыңыздарды окуйм, бирок жазганын жетишпейм. Өзүбүздө дагы мындай тирикчилик бар экен. Отметкалар келет. Күндө азыркыга чейин токтобойт. Ошого барыңыздарга терең ыраазычылык. Сиздердин көңүлүңүздөргө жагып атканына биз аябай сүйүнүп отурган Азыр токтобойт, бир эле болбоду. Ошол ыраазычылык каттардын көпчүлүгү Бакыт мырзага караганда Динара айымга көбүрөөк келет болуш керек, анткени Конечно, Динара менен жеңишке көбүрөөк келет. Булар жанагы кинонун моторчиктери болсо. Кинонун көркүнө чыккан да ушул Динара айым. Чынында талантыңызга таазим. Жана гүлдүрчү жерден болуп көрбөгөндөй гүлдүрүп, анан ыйлатчу жерден болуп көрбөгөндөй ыйлаткан дагы сиз болгонсуз да ушул тасмада. Жеңиш мырза кандай жүрөт? Жакшы.
Ал дагы аябай Индиядан дагы эле өздөгөн албай жүрөт окшойт. Ал кыйналып калган жокпу Жеңиш байке? Бардыгы кыйналды. Өзгөчө кыйналып калса керек деп атам. Өзгөчө ошол Жеңиш, Калипа. Ой, Динарам деле кыйналбайт дечим менчи. Пушка десем, жок, бул да кыйналды. Демек тасмадан баш айланып кулаган жерлери чыныгы жашоодон эле алынган. Почти чыныгы жашоо эле, ошондой эле болот да. Анткени дегенде бул эми такыр башка культура да, такыр башка климат, такыр башка тамак, такыр башка элге, адамдарга болгон мамиле, такыр башка жанагындай жолдо жүрүү эрежелери шыгылып, билбейм, баардыгы кошулуп, мындай бизге жат болду да. Ооба, көнгөн аябай кыйын болду. Эми көнүп атканыбызда кинобуз бүтүп калды да. Мен өзүм ойлочумун, мен аябай күчтүү инсанмын, психологиялык жактан, менталитет жактан мен эч качан мен сынайын деп туруп эле араң калдым да. Бечара, бул дагы зорго эле мынтип көздөрү жөргө тетип мынтип ошондой болуп атты, туруп анан кийин бул киши сынса команда бүт баары кулайт деген. Баары эле тасманы таппай эле кайтчудай, Кыргызстанда. Бакыт мырза, көрүп аба ырайынын ысыктыгынан кыйналдыңыздарбы же техникалык жактан да кыйынчылыктар болдубу? Жок, техникалык жактан эгерде сиз кайсы бир камера, свет меттерди айтып атсаңыз, жок, андай кыйналган жерибиз жок. Анткени дегенде Индияда биздин партнерлор бар болчу, продакшн студиялар, Netflix, Amazon менен иштеген студия менен кызматташтык. Техникалык жактан баарын камсыздап турду. Бирок айтып атпайм, биз кыйналганыбыз көп эле жерден болду. Ысыктан дагы, башка тамактан дагы, климаттан айтор көп. Техника жактан эми биз алдын ала пландаштырганбыз да. Бюджетти, техниканы, локацияларды, актерлорду, массовканы ал жагынан го баардыгы орду менен келип атты да. Бир гана ошо айтып атканыбыз, Динара экөөбүз, Калипа, Жеңиш төртөөбүз, деги эле бүт кыргыз командасы. Бирок айта кетчү нерсе, кыргыздар кыйын экен. Анткени биз деген эртең мененки 5те чыгабыз, түнкү саат 10до келебиз, 10-11лерде келебиз. Где-то саат 7ден кийин индус командасы тиякта бир жакта отуруп чарчап калат. 14 кыргыз тартып атабыз. Дальше кинонучу. Баарыбыз бирде ынтымакта до конца деп туруп эле 14 адам тартып атабыз кинону. Индустар все уже чарчады, болбой калышты. Анткени бул деген Болливуд, аларда строгий эмелер бар, эрежелер бар. 12 саат, максимум 12 сааттан кийин иштебейбиз депчи. Анан алар биз менен эми кой жаман көрбөйлү деп биз менен до конца болот да, бирок биз менен до конца болот да, бирок съемка менен эмес да. Дел уже чарчап отуруп калып атышты да. Динара айым аябай эле чарчаптыр. Мен өзү кече учуп келгем. Кече учуп келгенде эле бул киши бас деп эле алып келип алды. Мен уктайм десем дагы болбой эле, барасың деп эле чачыман тартып эле алып келип, бир-эки условия койду. Эгер барсаң, мынаны кылып берем деди. Анан Каянда барайын. Макулду. Кандай условия айтпайсыз да? Жок. Бул деген ана өз арабызда анча-мынча эмелерибиз бар. Внутряк деп. Айтор Тамаша катары эле айтып атам. Индиядан тартылган себеби ошол көнүп кетүү кыйын болуп тур. Себеп дегенде планда батыраак көнүш керек да. Эми кыргыз командасы эми көнүп атканда иш бүттү, кайра бери жөнөй бердиңиздер. Мен кээ бир командасы мүчөлөрүнө таң калдым. Башында такыр эле мындай ой индустардын тамагын жебейм, башкача экен. Анан уже аягында уже бир жарымынан көбүрөөк адамдар уже индус тамактарын жеп, кадимкидей эле жыргап эле. Берип койчу, тегиңден берип койчу деп эле. Ушинтип аттык. Мен да ошондой эле болуп калдым. Акырында уже баары жеп калдым да уже. Башында специи аябай көп экен да. Бир тамакка бир 20 специи аралаштырып туруп эле мындай дам түшүнбөйсүң да. Анан плюс ачуу, анан күн ысык, ачууну жеп, тердеп жеп, мындай суу ичип, эми калган нерселерди айтпай эле коеюн, эфирге туура келбеген сөздөр.
айтор мындай эстафета менен оруп чыктык да баардыгыбызчы. Диарея деп мындай эме менен термин менен айтсак болот да. Медицинский термин менен айтайлы. айтып коелу. Ошентип бирөөсү токтосо экинчиси башталат, бунусу токтосо экинчи ушинтип эле бири менен эле баардыгы ооруп чыкты окшойт. Ушу бирөө эле оорубады окшойт, бир балабыз эле. Анан кийин мындай команданын дагы эмеси уже бизге мындай адам ооруп атса мындай дарын ыргытып коюп эле дальше иштейт. Онлайндан 14 адам баратса бирөө жыгылып калса, а деп туруп дашы кетет. Тургузуп туруп кайра бол деп элечи. Сан аяш 1 2 3 4-чүгө чейин тартылды. Анан делегөрчүлөр көрүп атат, эл көрүп атат, ыраазы болуп атат, жактырды. Анан 5-чиси чыгабы деген суроо азыртан пайда болду. Бул суроого сизде так эле жооп бар да. Ооба, мен канча адамдар менен сүйлөшүп атам, биз баарына жок деп атабыз. Анткени дегенде себеби көп себептери бар. Биринчиден биз 4 бөлүктү тарттык. 4 бөлүктө бул деле оңой эмес иш да. Анан бизде бир максат бар болчу, ушул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү бөлүктөрү андан бирден кем эмес деген бир стереотиптерди мындай бузуп, жок баарын ийгиликтүү кылабыз деген мындай өзүбүзгө бир максат койгонбуз. Кудай буйруп, ал максатыбызды аткардык. Азыр бул биринчи фактор. Экинчи фактор кичине багыт өзгөрүп, мындай чыгармачылыкта дайыма изденүү болуш керек да. Анан башка жанр тартып көрөлү же башка кино тартып көрөлү деген ушундай сонун ниеттерибиз бар. Ушул негизги эки фактор ойноду. Ал эми мен бир да интервьюда айтып койдум. Кудай билет, мүмкүн 10 жылдан кийин Аяш 5ти тартарбыз. Балдарыбыз үйлөнүп, бир нерсе болуп, Кудайга да насип этсин, баарыбыз аман эсен ден соолукта бололу. 10-15 жылдан кийин ким билет, Динараны Голливудтан алып келип, короче, давай 5ти тартабыз. Жеңишти тоже бир Голливудтан алып келип, давай 5ти тартабыз, Калипаны европейский кинодон алып келип тартабыз деп туруп, ага дагы жок дей албайбыз. Бирок азыркы тапта пауза бүтүрдүк. Бакыт мырза, ушул жерден дагы биз жалпы тасма тууралуу сөз кылып калдык. Анан бул напарниктер болобу, Такебай болобу, Аяш болобу, биринчи, экинчи, үчүнчүлөрү уландысы менен чыгып аткандын башка себеби элдин суранычыбы же сиздин планда барбы, сиздердин команданын планыбы? Бизде эч качан план жок, Биз деген бирди бүткөндөн кийин эки болбойт деп точно айтканбыз. Ух дейсиздер. Уф дейбиз дагы. Сиз бөлүп койдум. Кино бүткөндөн кийин чогулуп команда менен чай берет да, 10 кишиче. Анан кийин ар бир бөлүктө коштошобуз да бизче. Силер менен иштеш үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болгула. Бардык башка дагы проекттерди көрүшкөнчө деп туруп эле экинчи Аяш болуп калат. Экинчи Аячта все болду, эми ушу менен бүттү да Бактыбай. Баарыңыздарга рахмат деп кайра эле коштош. 3тө дагы коштошконбуз. Мына 4тө дагы уже мынтип карап коштошпой эле койбойлубу деп атышпайбы? 5 тартылып кетпесин депчи. Анан ошого никогда мындай эч качан бул киши айтпайт эле да, мына Аяш 2-ни тартабыз же 3тү тартабыз, уландысы болот, даяр бол депчи. Эч качан. Мына акыркы болду. Ушу менен бүттү. Болду. Мына точно деп. Анан кийин макул деп. Башка пландарга, башка кинолорго мынтип уже план коюп баштасам эле 3тү тартабыз дейм. Келип алат. Демек, жакынкы күндөрдө сөзсүз түрдө Аяш 5ке дагы көп болуп калышыбыз толук мүмкүн. Жок, болду. Бул жак уже мындай, мына ушу 4-сү мына железно токтоду да. Эмне дегенде булар дагы уже башка проектте эме кылышты, мындай баардыгыбыз уже чачырадык да, мындай точно уже. Демек, Бакыт мырзада режиссер катары мындан сонун идея келген. Бир шедеврди жаратат окшойт деп койдум. Эми аракет кылабыз. Биз деген мындай да эч качан айта албайсың да, сен кийинки идеяң шедевр болобу, болбойбу. Бул деген киночулар арасында айтып коет, экран покажет деп. Сен бир чыгарманы жараттың, аны деген элдин ыраазысына коесуң да. Жакса жакты, жакпаса жок.
бул деле нормалдуу көрүнүш да. Эгерде жакпай калса, анткени дегенде чыгармачылык ушундай нерсе экен, кээде өзүңө илхом келип туруп, өзүңө жаккан чыгармаң мүмкүн элге жакпай калышы мүмкүн да. Бул деген жаман эмес. Бул чыгарма жаман эмес деген сөз деле да. Болгону гана өзүң ошол учурдагы сезип турган эмоцияларың, сезимдериң менен бир кино жараттың. Мүмкүн ал сезимдер кичине башка кишилер үчүн кичине чоочун башка эмоциялар да. Ошондуктан шедевр болот деп айта албайм, бирок болгон аракетибизди кылабыз да. Сон сөзсүз түрдө мени көбүрөөк дал ушул тасманын бюджети кызыктырып атат. Башка өлкөдө тартылды, башка эл жер, ал жакта жатакана, тамак аш, анан команда, актерский состав дегендей канча акча кетти жалпысынан сыр болбосо? Мен илгери аны айтчу эмес элем, бул жолу баарын эле айтып атам, анткени дегенде өтө оор маселе, $250,000 кетти. Жалпысынан. Жалпысынан бул деген жана сценарий жаралышынан баштап, оборудование, аренда, проживание туда-сюда, индустардан 35 адам жүрдү жаныбызда, команда болуп, биз 14-50 жакын адам жүрдүк, күндө бири-бирибиз менен транспортировка, бияктан тарттык, гонорарлар, маркетинг, постпродакшн, айтор. Бул жолу биз атайын ушул кадамга бардык. Бүт эле жерде айтып атабыз, бул анткени аяш үчтү, мисалы үчүн казактар менен тарттык, элди кичине таң калтырыш керек болчу. Казакстанда тарттык, казак актерлорун, белгилүү актерлор менен тарттык. Бул жолу таң калтырыш керек болду да. Болбосо биз деле бир айылга барып эле аяшты өтө тартып койсок, эл келе бермек. Биздин сүйүктүү аяштар депчи. Бирок ушул көрүүчүлөрдү сыйлап биз койгой кыйналсак дагы, бирок кичине бир жаңылык кылалы. Анткени дегенде Индия менен бир дагы кыргыз киносу биргелешикте кино тарткан жок. Мындай жаңылык катары берели, кичине көрүүчүлөрдү сыйлайлы. Мейли $250,000 кетсин, бирок кандай болгон учурда дагы бир сонун точка коелу деп аяшка ошол максат менен ушундай бюджетти кетирдик да. Сон анан ишеничтүү эле айттым. арасында, актерлордун, актрисалардын арасында эң көп гонорар алган ким болду? Отурат мына. Тыпыйып. Мен жас коюнчу. деп коем. Жана ошондой эле мени кызыктырган өзгөчө актер Индус мырза Гапур. Ал өзүбүздүн эле индустарбы же ал жактан таптыңызбы? Чын эле медакадемияда Жок, bizde деген өзүбүздүн индустар жок да. Баардыгы эле индустар Индиядан келген. Жок, биздин өлкөдө жашайбы деген. Жок, жашабайт. Ал деген илгери медакадемияда окуп кеткен, ошол үчүн орусчаны билет. Бир жыл окуган, а? Жок. Кайсы жактан таптыңыз? Кантип байланышып калдыңыз? Бизде гример кызыбыз бар, Айгүл Кыдыралиева деген. Ошон жакшы тааныш экен. Илгери бир клиптеринде алда бир Кыргызстанда клип тартып кетиптир. Кайсы бир убактарда ошондо таанышыптыр, ошондон бери жакшы тааныш экен. Анан ошол айтып калды, ошол тетиги Индияда мындай таанышым бар, өзү продакшндар менен тааныш депчи. Анан ошого чалдык, орусчасы жакшы да, анан чалып жакшы продакшн таап бербейсиң бизге. Өтө кымбат эмес. Индиядан. Бирок профессионалдар таап бербейсиң. Мына ошолор аркылуу биз Chant Production деген Хани деген адамды таптык. Ал өзү дагы көп продакшндар менен иштешет экен. Айтылып кеткендей эле ошол Netflix, Amazon деген платформалар менен иштеген адам экен. Ошону таптык, сүйлөштүк. Бизге аябай сон скидка жасап берди, болбосо 250,000 бир жагы эле болмок да. Так элестеткиле, 50 адам Индияда алып жүрүп, Болливудтун системасы мындай да. Ар бир күнүңө сен канча акча кураттың, ошонун 18%-ын мамлекетке төгүш керексиң да. Элестеткиле, 18% не деген акча. Ошондуктан бардыгы по правилам болду да, эрежелер менен. Мындай жашынып тарткан жокпуз кинону. Официально бир инстанция 2, 3, 4, 5, 6, 7 инстанциядан уруксат алып аттык да, ар бир локацияда. Бул тасмаларга чейин, бул проекттерге чейин дегеним, бул эң кымбат проект болду, э? Ооба. Буга чейин кинолорго Ооба, өзүбүз тарткан эң кымбат проект. Проект ушул болду, э? Эме боюнча, буга чейин Бакыт мырзанын жараткан проекттерин, тасмаларын көрүп таң калып эле келебиз.
эми жана өзүңүз айтып калдыңыз, жанрлар себеби жанрларда болуп атат, алмаш керек болуп атат деп. Эми кандай жанрга көчүшүбүз мүмкүн? Таң калышыбыз мүмкүн? Мен азырынча так айта албайм. Ойдо көп эле жанрлар бар. Мен трагикомедия тарткым келет, триллер тарткым келет, жакшы бир драма тарткым келет, комедия деле тарткым келет. Бирок бир гана кичине комедиядан азыр кичине эс алып турсамбы деген бир ой пайда келди. Анткени дегенде Кудайга шүгүр, азыр элдин кинотеатрга баруу маданияты көтөрүлүп, башка жанрларга да көңүл бурулуп калды да. Мына эми азыр ошол жанрлар менен эксперимент кылса болот да. Эми иштесе болот. Илгери мисалы үчүн мен Ата деген драманы тарттым эле, анда элдер жалаң гана комедияларга барчу. Анткени жашоо кыйын, барып дагы бир жактан ыйлап, не кереги бар, көңүл көтөрүп кетип калган. Кечке чарчаган киши. Азыр Кудайга шүгүр кинотеатрга баруу маданияты көтөрүлүп, элдер эмеден драмадан качпай бир гана кино көргөнү баратышат да. Так, бүгүн драма көрөйүн, же бүгүн боевик көрөйүн деген сыяктуу. Мына азыр ушундай учур келди эксперименттерге. Кымбат гонорар алган актрисалар ушундай унчукпайбы же кандай? Сиз суроо бербей атпайсызбы? Кымбат актрисаларга. Мен ойлоп атпаймынбы, вот сөз талашып сүйлөп эле Динара эже өзү ушундай го деп. Андай эмес. Только гонорар алам. Кинодагыдай эле болот деппи? Динара айым. Кымбат гонорар алган дегенге мен кошулбайм. Эмне дегенде Жеңиш байке бар. Аныкы гонорар эмес, ал биздин студиябыздын мүчөсү. Ошондо актер болбой калабы? Жок, ал бул жактан актер болбой калат. Ал сценарист болуп атат. Эң чоң гонорар вот бияктыкы. Андан кийин Калипа кетет. Андан кийин болду, башка жок. Ашып калса мага дейсизби? Ашып калсам мага. Кийинки суроом Динара болсо, Динаранын дал ушул Аяш тасмасы 1 2 3 4 сиздин жеке карьераңызда канчалык орунду ээлейт? Ой, аябай чоң орунду ээлейт. 4 жыл жашооңу арнап коюш. Киного кетти дегенсиз. Мен бойдок кезинде баштагам. Мен дагы эми баштайын дедим эле, илгери депчи. 4 жыл мурун бойдок кезинде Аяш 1ге тартылып баштаган. Экөөңүздөр кандайча байланышып таанышып калдыңыздар? Ушул мага аябай кызык. Жо биякта айтып бүтсүн, анан мен аны экинчи суроо катары айтып берем. Келиңиз. Эстегенди айтып калыңыз. Аяш 1ге тартылганда ошо бойдок элем, турмушка чыгып, бир кызым пайда болуп, уже кызымды чоңоюп, кече жакында эле садикке бердим уже. Ошол болго чейин. Жашоомдун баары Аяш менен өтүп кетти. Ошо үнтүп карасам, Аяш менен эле үнтүп өтүп кеттир. Чынын айтканда боюмда бар мезгилинде өзү Аяш 2 тартылган. 7 айлык боюмда бар эле. Бираз эмес, өз негизи бир дагы Аяштан мынтип жеңил мынтип тартылган Аяш эсимде жок. Боло элекпи? Постоянно кыйналуу эле ушинтип эле тартабыз. Же могу киши ушинтип тартабы билбейм, атайлапчы. Кыстап кыйнап элечи. Өзү Аяш 2 Ошко сапар эле. Ошко сапар болгондо мен ойлогом да эми самолет менен эле Ошко кетип калам депчи. Десем жок деди да. Мынандай ичим, курсагым көтөрүп 7 айлыкмын. Машинада путум шишип кеткен, өзүм шишип кеткем. Ошентип атып жол менен келгенбиз да Ошкочу. Тоо ашуудан түшүп, айтор мындай жолдун кыйынчылыгын дагы көрдүк. Айтор 3-чү Аяш пайда болгондо мен анда кызым эмчектен чыга эле. Анда дагы кыстап элечи бул жак күйөөмү көндүрүп атып эле ушинтип эле өзү боюмда бар мезгилде мен эч киного тартылбайм дейтмин. Болду, мен тартылбайм деп ошентип отсам бул жак мынтип туруп эле көндүрүп коет. Анан кийин 3-чү Аяш болду. Анда дагы ушинтип эле алдап эле көндүрүп койду. Эми мына 4-чүдө бир аз кызыман эме болгону үчүн Индияга кеткени кичине болсо да шартым болду да. Индияга самолет менен бардыңыздар да, Бакыт мырза? Ооба. Ага дагы машина менен барсак анда Индияга жетпей калам. Машка салып коебу деп ойлодум эле өзүчө. Индияга чейин. Степке отургузуп, Динара айым айтып атпайбы? Канча жыл Аяш менен өтүп кетти деп. Чыныгы Аяштар менен таанып атасызбы? Катышып атасыздарбы? Ооба, чыныгы Аяштар менен албетте айылга барганда сөзсүз катышабыз.
келиңиз анда Бакыт мырза. Ооба, жанагы суроо болсун. Жанагы суроого жоопту узатыңыз. Кантип Динара айым менен таанышып, кантип актриса катары? Динара менен биз илгери эле таанышпыз да. Тамашоо кезинен бери эле, КВН кезинде, No Name командасынын жакшынакай мүчөсү. Бирок Динара мен көп ушул команданын ырчысы катары таанычымын да, вокалисткасы. Анткени өзүнүн выступленияларын баштап ыр менен бүтүрчү мүчөсү катары таанычымын. Анан биринчи аянын көп эле жолу айтып бергенбиз. Бул жактан эң чоң жетишкендик, эң чоң рахмат Жеңишке. Сапарга. Жеңишке, Сапарга. Анткени дегенде ал мынтип айтып калды да, биз сценарийде бир ыр жазганбыз да, Бул актриса бир ушул ырды ырдаса сонун болот эле депчи. Отуруп кимди алсак деп атканда эле Жеңиш, кой тур, мону көрсөң деп. Динаранын баракчасын ачып, именно ошол ырды ырдап атпайбы? Мен билген эмесмин да. Именно ошол ырды ырдап атат, сонун ырдап атат. Кой тур, ким эле десем, балбайм, ошодогу No Name мүчөсүн. Абе, мен азыр кинодо ойнойм десе, ооба ойнойт. Карьераны баштаган. Анан баракчасын карап чыктым. Мен сага тарынгым келет деген ырды ырдаган элем. Комуз менен. Анан аны Жеңиш байке өзүнө мурун эле сактап алган экен. Сохраненныйначы. Жакшы да айткан деп, Жакшы да айткан деп. Өзү дагы айтып атпайбы, мага аябай жакты деп атпайбы, сонун ырдапсың эле. Анан сактап алгам деп атпайбы. И бул дагы мындай тагдыр деп атпайбы, мындай случайно эмес деп атат да. Капыстан эле мынтип чыгып калган жок дейт да, мындай көптөн бери сактап жүргөм. Анан кийин ушул тема келгенде сохраненныйды эстедим дагы, сразу ачып көрсөткөм деди да. Анан биз сразу сценарийди алмаштырдык. Оштон да, подожди, анда вообще сонун болбоду. Анда Ош Бишкек темаларын аралаштырсак болот, андай мындай болот. Вообще менин оюмча Аяш деген кинотасмага тагдырдын салымы өтө чоң да. Мындай баарды мындай түп келди да, бияктан барып туруп. Анткени дегенде мен башында Аяшка вообще Асхат Сулаймановду тартайын деп аткам. Жеңиш, сен мени өмүр бою Бакыт байке деп жүрсөң, кантип сен дейсиң мени депчи кинодо. Хотя кой турчу. Менин ордума дагы башка эле. Бияктын ордуна да башка болчу. Рас ал жок деп койду мындай. Азыркыга чейин рахматын айтам. Кой турчу, мурут тагып көрөйчү, кепке кийип. Жок, вообще башка эле адам экенсиң деп туруп. Айтып атпайм, айтор көп нерселер такыр башка болчу бул сценарийде. Анан барып мындай түп келишип атып эле, мындай болуп атып эле азыркы учурда 4-чү Аяшка күбө болуп турасыңар да. Бир состав менен, Бир состав менен. Сон. Динара айым, кино жаатында кандай пландар сизде? Бакыт мырза башкача бир элди таң калтырган шедевр жаратат буюрса. Мен шедевр деп айта берем. Оозуңарга май. Динара айым бир топ проекттерди негиздеп жүрөсүз, амбассадорлук кылып жүрөсүз, анан тасмага, анан ырдап атасыз. Эми кино жаатында. Ооба, Кудай бурса эми проекттер чыкса катышабыз. Азыр сунуштар түшүп атат. Азыр жок. Түшүлөк. Бирок буга чейин айтып атышкан, мына жыл тартылсаң Аяшка, анан кийинкиге пландайлы депчи. Анан макул дегем. Эки тасманын ортосунда сизге канча убакыт керек эс алып кайра өзүңүзгө келүү үчүн? Именно Аяш менен 1 жыл деп койсоң. Башка болсо билбейм дейсизби? Балким мындай жеңил, билбейм, эмнегедир жеңил кино деп айтыштан алысмын. Бардык эле кинонун өз түшүгү бар. Анан ойноп атканда мындай энергияң берип ушунда ойнойсуң да. Анан эмнегедир ушу Аяштан кийин аябай узак өзүбүзгө келебиз да. Эмне дегенде сценарийде же эмеде мына Индия өзгөчө башкача бир стресс болду бизгечи. Катуу кыйналдык. Менин катталуучуларым бар болсо, историяма да киргизгем. Кыргызстанга түшкөнүмдө ыйла бергенмин. Ушунчалык мындай өзүмө мынтип кармап келип түшкөнүмдө мындай Индия үп да, үп мындай нын да, мындай түшкөнүм эле деп кысылат да воздух. А Кыргызстанга түшкөндө мындай воздух Кысылганы кое берет да. мындай келди деп өпкөм менен дем алдым да. Анан көзүмөн өзү эле
жаш агып элечи. Мында дарактарымы көбү билбейм эми же. Башта аалатоо. Аалатып мындай ичимде эми убакыт патриотический ырлар чыгып. Туулган жерди сагынуу башталды. Мындай өзүм кармай албай койдум да. Көзүмөн жаш чыгып кетти да. Просто арчып атам, чыгып атат, арчып атам. Ушундай аябай кыйналыппыз да, көрсөчү. Анан кийин үйгө келип алып, бир ай мындай отходить эте албай жүрдүм да, мынтип уктайм, бирок чочуп кетесиң. оюмда мындай туруш керек дегенчи, мындай панический атака, тревога болуп элечи. Ушундай болуп аттым. Айтор азыркыга чейин эми өзүбүзгө келип атабыз деп ойлойм. Эмнеден бир эле мен эмес. Бүт эле команда ошондой болуп атат. Мен Бактыбакеге дагы айттым, бул проект бизди бүт тараптан сынады депчи. Сабырдуулуктан, нерв жактан, ден соолук жактан, мындай айтканда баардыгыбызды чекап кылдырды да. Психологиялык жактан баардыгыбыз өзүбүздү кандарыбызды тапшырып, өмүрүбүздө врачка барбагандар дагы барып, айтор ошондой болуп кыйналдык. Ошого мына кинодон көбүрөөк эс алыш керек болуп атат. Кошумча бир кыштырма, бизде 3 аяшта бир экинчи режиссер болуп келген кыз иштечи эле, бул 4 иштебей калды. Анан 4 иштейсиңби, гонорарың канча болот десе, мынча. Эмнеге мен башкадан билип көрдүм, сен башка баа айттың десе, Бактыбек эме сиздин киноңордон кийин аябай көп эме өзүмө келем ошондон. Сизге ошондой ба. Анткени сизден кийин мен уже где-то бир жарым жылда иштебейм точно дейт да. Ошондой да. Демек Бакыт мырза талапты катуу коет окшойт деп калдым. Өтө катуу коет. Мен өмүрүмдө мындай режиссерди көрө элекмин да. Мыкачы. Аябай мындай эзип иштетет да адамдычы. Мындай саат 5те ойготот да. Ойготпойт, саат 5те уже сен отурушуң керек да. Площадкада. Машинаны күтүп кеттикпи депчи, кечиксең канасың, эшик тыкылат, тур бол деп. Ушундай мындай бир эле мен эмес, бүт команданы ушинтип вызылдатат да. Баардыгыбыз безилдеп, команда чогулуп, немеге площадкага барып, бол тез же, бол же. На деп жейсиң. Бол, где грим, где? Мындай азыр мынтип. Албетте деп отурат го, мындай киши эмес да. Мындай эмеге киргенде, режиссер болгондо тааныбай каласыңар да. Кестиш. Динара айым аябай эле чачаптыр. Бирөөс эсалгандан кийин дагы бир жолу чакырабыз де. Ооба, мындай аябай ушундай эме кылат да адамдычы, мындай канын ичип, трубканы мынериңе салып алып депчи. Порциялап, эми сен депчи. Ошого билбейм, Жеңиш байке ушунча жылдан бери кантип тирүү калды бул киши менен иштепчи, бирок ошого терең таазим. Келинчегин айтпайсызбы? Ой, Жеңеге вообще отдельный респект дегенде, Жеңенин уже эмес иммунитети бар да бул кишигечи. Вырабатывать Кылычтар менен турам ондай. Десем, эмне депчи. Айтайын дегеним, киного келгенде режиссердук эмеге өзүнүн маскасын кийгенде такыр башка адам болуп калат. Мондай спокойный. Макул да, эмне болот эле деп эч качан сүйлөбөйт да. Кылыш керекпиз. Давай, еще, ты можешь лучше деп тура берет да. Деп ал жакта 45 градус 80% нымдуулук. Тердеп, азыр киши мага 5 мүнөт бериң, азыр деп атып, ушинтип ойноп аттык да. Айтор сыгат, кыйла эле сыгат. Кошумчалай кетчү. Мен ойлоп атам, жана эки сунуштар деп калбадыкпы? Кымбат гонорардан кийин Динара эжекейим сунуштар аз түшөт болуш керек да. Мунун гонорары өтө. Ошо өтө кымбат да. Билбейм, кайсы студия алып көтөрүп алат дейсиз. Дагы бир баса белгилей кетчү. Бирок айта кетчү нерсе татыктуу. Эми баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, Динараны, Динканы. Ар бир кинонун көркүн ачат да. Ролдун көркүн ачып берет. Ролдун көркүн ачып берет да. Актайм болуш акчаны. Ооба да. Сөзсүз түрдө. Ушундай талапты катуу койгон режиссерду канааттандырган, демек Динара айымдын актрисалык таланты мыкты. Индияга болгон сапарда бардык команда толук, эч кандай жаракатсыз, аман эсен кайтып келди.
барып кайра. Мен дайыма айтам да, баарыбыз түрү, бирок аман эсен эмес. Түрү келгенибизге ыраазыбыз да. Аман эсен келген жокпуз биз. Бардыңыз лечение алдық па? Живы, но не здоровы деген бар го орысча. Баарыбыз лечение алдык бир сыйгадан. Билбейм, кимиси алган жок, баарыбыз. Башында команданын көпчүлүгү Кыргызстанда калып калды да, Индияга барбай. Силер Индияга барып атасың, мен деле бармакмын десе, анан историяда ой, рас эле барган жокмун, деп калып калышты. Өз негизи командага рахмат. Биздин команда аябай эмесин көрсөттү, сабырдуулугун көрсөттү. Биз бак эмеле вагондун аты Вентилен деген бар экен. Аны өмүрүңдө көргөн эмес элем, ошо Индияга барып көрдүм. Ал жерде ушундай неме экен, автобус деле кондиционер коюп, ушундай уборныйлар менен бир аз эс ала турган актерлор эс алат экен. Передвижной отель сыяктуу да. Ошол жерде бизге Бакыт байке коюп берип койгон. Кирип чыгып ошентип жүрдүк. Команда кирбей атты да. Неден тартыш керек да? Сыртта турушту да. Биз эс алгы чейин, мисалы үчүн Бакыт байкенин, Жеңиш байкенин сценалары болсо, алар тартып атты, биз жүгүрүп келип деп кичине музданып алайлы депчи, өзүбүзгө келип алайлы деп. Анан чыккы чейин алар тартып бүтөт, жүгүрүп барып биз алмашабыз, ошентип ойноп аттык. Бечерелер алар вообще кирген жок да. Биз кичине болсо да деп туруп жүгүрүп кетип аттык да. Рахмат сиздерге. Дал ушундай керемет тасманы жаратып, элге тартуулап, эл болушунча күлүп атат. Кесиптеш көпчүлүк учурда байкасаңыз, жөнөкөй элдер барып тасманы көрүп, күлүп чыгып кетишет. Дал ошол кино темасын түшүнгөн инсандар, мен журналист катары барып көргөн учурда кантип тартып экен, күндүн ысыктыгын тартып аткан актер, актрисалардын ошол учурдагы абалын көрүп элестеттим да. Бул чындыгында биздин оюбуз жетеби жетпей билбейм, чындыгында чоң эмгек, чоң талапты, чоң акчаны ошол учурда талап кылган нерсе. Сиздерге ыраазычылык билдирели, Бакыт мырза. Дал ушундай тасма үчүн, элдин талабы болгон үчүн бул тасма 4-бөлүмүнө чейин жетти десек болот. Ыраазычылык билдирели, иштериңиздерге ийгилик. Мына ушуну шедевр десеңиз, Бакыт мырза, мында эчтеке. Скромный ол, калай. Дагы да болсо көрүүчүлөрдү, бизде болгон инсандарды таң калтырып, анан кийин кесиптешимге айтмакчы, шедеврларга бөлөп жүрө бериңиздер. Биз сиздерди жаратуучу инсандар катары, аткаруучу инсандар катары түбөлүккө таанып калалы. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул НТС телеканалы Таң шоу программасы. Экинчи саатыбыз, эми биз болсо программабызды, кадамдарыбызды алдын көздөп убандалы.